Салют достор, биздин сүйүктүү угармандарыбыздын баардыгына сагынычтуу салам айтабыз. Кесиптеш кандайсың? Жакшы, Мирел бияктамын. Мирел Деп. Силер кандайсыңар достор? Силер менен да учурашып кетмекчимин. Ден соолуңар кандай, маанайыңыздар кандай деп айтып сурап кетейин. Негизи ушул кыш убагында төшөктө жатып эшик жакка чыккым келбейт да негизичи. Бирок майрамдар мурул эле бүтүп калды. Майрам бүткөндөн кийин дагы мындай кандай десем, жумушка чыкканда жалкоом кармайт го деп чыккым келбей коет да жумушка. Айтпа. Биз достор угармандарыбыз сиздер менен чогуу бүгүн Мирелчи бир аз четин камтый кеткендей жалкоолук жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Жалкоолук эмне? Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Жалкоолук негизи адамга пайдалуубу же пайдасызбы? Мына ошол жөнүндө. Мирел, кайсы учурда сенин жалкооң кармайт? Маанайым жок кезде. Маанайың жок да, көңүлүң келбейт эч нерсеге. Көңүлүм келбейт да, жатып эле телефон чукулап койгум келет. Маанайың канча жолу жок болот? Дайыма деп. Каалайм дайыма болбосун депчи, ошондой болсун деп. Бирок болсо аз болуп калат да. Мен өзүм негизи ак көңүлдүү адаммын. Негизи бирок ак көңүлдүү болсом деле жалкоолоом кармайт. Эчтеке кылгым келбей калат да. Албетте бул болсо мындай мага жагымдуу эмес болсо. Жанагы айтылгандай, мага негизи өтө жакпаган нерсе үйдө чөп чулмай болчу да. Атам чөп чул десе эле жалкоом бир заматта шыр келчү эле деп отуруп калчумун, жалкоом кармап атат. Жулуп атсаң да мындай отуруп алып эптеп жуласың да. Ошо негизи жалкоолук адамдын бир кандай мүнөзү деп айтып койсо болобу. Жалкоолук негизи мүнөзгө кирет го. Менде чындыгында жалкоолонгонго такыр убакыт жок да. Убакыт жок. Ооба, убакыт жок. Анткени эгер мен жалкоолонуп калсам, анда жумуш токтоп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы үйгө келгендечи кээде эртең бир жыгыргап жатпасам, эс албасам дейсиң да. Кайдан анан эртеңки күнү иштерим тык тизмелеси толуп калат да иштердин анан деп анан бир мондай кылбасам дейсиң, бирок ошого мүмкүнчүлүк жок, жалкоолонгонго убакыт жок болуп калат. Жалкоолук мүнөзбү деп айта кетпедимби? Жакшы эле ойду айта кеттиң. Чындыгында жалкоолук бул мүнөз экен. Анткени баягы аңкоонун эч нерседен кабары жок, жалкоонун эч нерсеге табаары жок деп кыргыздар эбак айтып койгон го. Жалкоолук бул адамга мүнөз болуп калыптанып калат экен. Адам жалкоолуп төрөлбөйт экен, бирок мүнөз болуп калыптанып калат экен. Элесе? Негизи ошол жалкоолуктар кандай десем, жалкоо мындай сезим бир учурда келип калат го, каалабаганың, Анан көбүнчө ойлойсуң, бул жалкоолук деген бул мүнөз эмес. Бул деген мындай эле бир сезим, бир учур, сен кылгың келбей калды, болду. Эми мындай учурчу жалпысынан негизи ушул көңүлү келбей калган ар бир адамда болот да. Анткени бизде психологиялык дагы негиз бар эмеспи? Биз чарчап калабыз, көңүлүбүз келбейт, маанайыбыз түшүп калат, стресс болобуз, депрессия болобуз. Бул учурда жалкоолук келген бул нормалдуу деп ойлойм. Негизи эле жалкоо адамдар бар го. Мен өзгөчө жалкоо мырзаларга аябай жаман болом да. Адамдын үй бүлөсүнүн баягы материалдык абалын эркектен улам билсе болот. Эгерде эркек иштемчил болсо, эркек табышкер болсо, анда үй бүлөсүндө дасторкондо дайыма нан, балдарынын кийими бүтүн да. Анан кээ бир байкелер болот. Бул баягы мен жумуш жок болуп атпайбы, мен каалаган жумуш жок, айлыгы аз деп ар кандай шылтоон айтат да, үйдөн чыкпагандар бар да. Анан карасаң келинчеги тырмалаңдап бирдемени иштейт. Дасторконда нан дайыма өксө, анан балдарынын бут кийими да жок болуп калат да. Анан карап отуруп туруп, эркектин жалкоо же жалкоо эмес экенин ошол үй бүлөнүн материалдык абалынан эле билип койсоң болот. Туура, негизи үйүнөн деле карап туруп, бул ошол эле эшигин алдында тазабы, таза эмеспи? Анан ушундай байкелергечи ары бери басып берет да. Жокчу. Айрылып эле ошондой. Ары бери басып ойлонуп атыпчы. Ооба. Ошо жалкоолуктун сезими келгени мындай айтканда мүнөз, негизи мүнөз болот. Ар бир адам болсо кээ бир отуруп алып, жалкоо убакыт өткөрсө, төшөктө жатып, жумушка чыкпай, бирдемсе болуп калса, кээ бир адамдар бар го ошондой. Өзүн эмете баштайт да, кыйнай баштайт. Мен убакытты жөн эметtim, бирнерсе кыла коюш керек эле, тигинте коюш керек эле деп туруп, негизи бул мүнөзгө кирип калат чынында. Негизи өмүрүндө жалкоо адам болсо мага окшош, мисалы. Мен болсо жата берем, жумуш жүрбөй атабы? Жүрөт, эртең жүргүзүп коем дегендей кылып, кээде ушундай бар да, отуруп берем, анан эртең барып кичине кылып коем, кайда эс алыш керек деп коем да. Жалкоолукту ушул күрөшүүн мен өзүм жашоомдо кандай күрөшчүмүн, жалкоолук баарыбызда келет, баарыбызда эле бар экен ушул нерсе. Мен болсо бир нерсени түшүндүм да,
Мага эң кыйын жумушту башташ экен да. Мен жалкоомго көз коркок көз коркок көрүп алып туруп эртең кылсамбы, анан кылсамбы, убактым келгенде, күчүм толгондо, тигини кылып бүткөндө деп элечи. Ар кандай табал. Бирок кандай гана баштагандан кийин меники болду кетти да. Мени токтото албайсыңар да. Кээде жумушту үйдө болгондо эле ошол эле чөп жулмайды да. Чөп жулуп эптеп баштайм, анан кийин кызыгып кетем, жулуп баштайм, анан айтат: "Тамак ичкел, обед кылып кой, эс ал" десе, "Жок" деп бүтүрүп салайын деп отуруп ошондой болуп калат да. Анан эжекелердин жалкоолугун эмнеден байкасаң болот дебейсиңби? Бул үйдүн жайлуулугунан, үйдүн кутунан, анан дастаркондогу тамактан билип койсоң болот. Эгерде күнүгө эле курулган макарон боло берсе, анда ойлонуш керек да. Бул эжеке жалкоолонуп койду окшойт депчи. Эгерде күнүгө эле үй жыйнаганга убакыт жок, бирок керелди кечки үйдө болсо, анда ойлонуш керек. Эгерде балдар күнүгө эле мындай каралбай, балдардын көңүлү ток эмес болуп турса, үйдө бир мындай өзгөчө атмосфера жок болсо, анда бул эжеке деп билип койсо болот да. Бир окуя болду. Бир эже ооруп, буттарым ооруп атат, жүрөгүм ооруп атат деп анан ооруканага келет. Анан келгенде канча килограммсыз дейт да дарыгерчи. Анан 120 дейт да. Өзү болбосо 42-де. Анан дароо эле ал айтат: "Эжеке, сиз арыкташыңыз керек. Жүрөк ооруган себеби кыймыл жок, анан тизе ооруган себеби салмагыңызды көтөрө албай атат. Сиз сөзсүз арыкташыңыз керек" дейт да. Анан ал ишенбей: "Жок, бул дарыгер эчтеке билбейт экен. Мен ооруп атсам" деп туруп кетет. Анан бирөө айтат: "Сен ревматизм болуп калган окшойсуң, анда ушу ревматологко бар" дейт. Ал барып текшерсе, каны таза, баары сонун. Анан ал айтат: "Эже, арыкташыңыз керек" депчи. Анан жолдошу болсо карточкасынын акчасын салып бериптир да, мына ушуну коротуп дарыланып келди. Анан аягында келгенден акча жок, өзү келгенде эмне болду? Жок, дарыгерлер эчтеке билбейт экен депчи. Анан жолдошу айтып күлөт да: "Албетте ооруйсуң да, эртең менен эптеп деп бир жака тоголонуп, анан телевизор сериал көрөсүң. Түштөн кийин кайра бир тарапка деп оодарылып сыналгы көрөсүң. Анан кантип анан тизең оорубайт" депчи. Кээде биз жалкоолуктун айынан ооруларды табабыз да. Бул кыймылдагыбыз келбегендиктен, баскыбыз келбегендиктен, жасагыбыз келбегендиктен оорулар да пайда болуп калат да. Анан жалкоо бул адамдын өзүнүн жашоосу эле көргөзүп турат го дейм. Жалкоо адам кандай экенин анын өзүнүн эле баягы жашоосунун жыйынтыгы эле көрсөтүп турат го дейм да. Эгер иштемчил адам болбосо ийгиликке жетет, көп нерсени кыла алат, баардыгында сонун, жайлуу, баарды жакшынакай болуп турат. Эгер эмгекчил болбосо, анда бул жагы да бар да. Ошондо ойлонуш керек. Негизи ушул жалкоо деп айтылган эле бул мүнөз деп атпайсызбы? Мүнөздү биз мындай өстүрүшүбүз керек экен да. Кандай айтылганда, ар кандай мүнөздөрүбүз бар болсо, ошону үйрөнүп өсүшүбүз керек ушул тараптан. Кээ бирлерди басындырыш керек. Ушундай мисалы жалкоолукту кичинекей кезинен ата энелер үйрөтө баштайт го. Эгер туура жолго салып, жаш жигитти, жаш кыз болобу жалкоолуктан ар дайым жумуш кылдыртып, мындай айтканча мындай кыйбыл аракет кылгандай кылсын десе, анда өсүп өткөндө дагы ага да оңой болот. Бул жалкоолукту мындай басынтып, баарыбыз эле айтылгандай жалкоо убагыбыз келет, бирок ушуну биз басынтып, жок, мен кылайын деп туруп кылгандай кылсак, анда жалкоо жөн эле жок болуп калышы мүмкүн да. Кийинки подкастта ошол жалкоолуктан кантип арылса болот, мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Азыр болсо ошол саатыбыздын жыйынтыгында мен Сулайман пайгамбардын сөзүн айткым келип атат да. Ал айтыптыр: жалкоо дагы бир аз үргүлөп жата тур, анан жакырчылык жоо сыяктуу кирип келет дейт да. Элестет, эгерде сен жалкоолонуп жатырсаң, жата бер, баары жакшы, бирок жакырчылык жоо сыяктуу эшигиңден кирип келет дейт да. Кандай бул аябай тамай айтылган сөз. Андыктан жалкоолук бар болсо, жеңе албай жүрсөңүз ылдый жакка жазып коюңуз ооба деп. Эгерде жалкоо эмесмин, мен деген эмгекчилмин десеңиз, аны жазып коюңуз. Биз баардык угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырабыз жана албетте биз менен чогуу болуңуздар. Кийинки угушканга чейин бар болуңуздар. WhatsApp номурубузга жазганды унутпаңыздар, биз күтөбүз. +1 301 760 60 70 сандарына. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.